Телефонумду даярдап. Угулуп жатам, кыздар? Жок, жашаган кызымдын телефону сууруй калып, ала калып кире калдым. Кутман кеч, ассаламу алейкум. Угулуп, көрүнүп жатсам, плюс белгилерин коюп, салам салам деп жазып койсоңор болот. Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Бүгүнкү күндө дагы сиздер менен көрүшүп, угушуп, бири-бирибиз менен сүйлөшүп, ушундай эфирлерди көргөнү насип кылып атат. Аллахыма шүгүр. Мен биринчи эфири, ошондуктан минусту көрбөйбүз. Только плюсту көрөбүз и алдыга койгон максаттарыбызды гана элестетип отуралы. Болгону жалпак тилде жөнөкөй сөз менен өзүмдүн историям жөнүндө сүйлөп берем. Бүгүнкү тема история успеха и биздин чудо продукцияларыбыздан болгон, менин үй бүлөмдө болгон результаттар менен бөлүшөм сиздер менен. Мен өзүмдү тааныштырып кетсем. Ассаламу алейкум, Райхан, у тебя нету минуса. Кандай сурусчу? Жакшысызбы? Собственно, сени күтүп отурам муктабай саат 2-де. Ооба, айфон алып айфонго түшүнбөй деп койсоңуз, микрофонун чыгара албаймын го жөн эле. Ушундай тоскоолдук болду. Мен өзүмдү тааныштырып кетейин. Атым Акунова Райхан Асилбековна. Бир кыз, 2 уулдун мээримдүү энесимин. Жолдошум бар. Базар Коргондун Кызылай деген айылынын кызымын. Жалал Абадка келинмин. Тайгараев айылына келинмин. Энворкто менин спонсорум жана наставнигим Мимоза эже, Керимова Мимоза Төрөбековна. Мимоза эжеге Аллахым ыраазы болсун. Ушундай бир сонун компанияга алып келип, менин ырыскымды, жашоомду жакшы жакка, жакшы нукка бурулушуна себепкер болуп атат. Адам менен биз и адамдын жашоосунун жакшы болушуна адам себеп болот экен да. Бардык нерсе Аллахтан, бирок адам себеп болот деп коет. Мен Энворкко келгениме болгону 9 ай болду. 9 айда чоң команданы түзгөн Аллахым насип кылды. Доходтордун жакшыларын алып атканына, именно ушул Энворк компаниясы аркылуу ырыскым кирешем коюп атат, Аллахка шүгүр. Мен 2022 жылы мартта баштагам Энворкту. Мимозче мага инстаграмдан жазганда, Райхан, мен Энворкту изучать этип атам деп, Энворкко жазыла электе мага жазган эле. Ковид малын билесиздер, ковидте канча жакындарыбызды жоготтук. Ошолордун катарында биздин үй бүлө дагы бар, атам туугандары, апам туугандары жоготуу бизде аябай көп болду. Ошолордун арасында эле мен ковид малында 72% повреждение легких, өпкөмдүн 72% күйүп калып, госпиталда 1 ай искусственный аппаратта жатып калдым Москвада. Ошо көчөдө жүрүп ковидти жуктуруп алып. Андан улам ошо ковид болуп ооруп аппаратта жатканда ден соолуктун баркы эмне экенин, ден соолук кандай экен, ден соолук эмне экенин деги эле ден соолукту кандай караш экени ошол аппаратта жатканда бардык нерсе, көп нерсе мындай көз алдыма келди. Ошондо Кудайым жанагы адамга бирдекени берерди, адамды сынайын дегенде Аллахым адамга акыбал берет да. Мени ошол акыбал менен сынады окшойт. Ошону туура эле кабыл алдым. Ковид болуп ооруп 1 ай Москвада жаттым. Москвада жаткандан кийин мен менен тең Райхан. 15-чи Энворктун директор. Компанияда Энворктун директору. Компанияда директормун. Зумда сабак өтүш бир аз эме экен, өзүң менен отуруп эле өзүң сүйлөй берет окшойсуң. Бул жерде адамдарды да көрбөйт. Өзүмчө башкача болуп атам. Жазып туруңуздар, жазып туруңуз. Жазганда бул жерде чыгат экен. Окуу ичине жок дегенде сөздөрүңүз менен сүйлөшүп турайын. Ковид болуп ооруп Кыргызстанга кеттим. Кыргызстанга бардым, жүрдүм.
адаттагыдай эле элдердей эле бизде дагы кредит бар эле, бизде дагы ипотека бар эле. Бардым, бэйнин сүтүн ичтим, төөнүн сүтүн ичтим, ушунчалык дарыландым, ден соолукту караш керек экен деген нерседе кеткем да. Бардым, медреседе окудум, мен жолукка кирип, исламга көбүрөөк басым жасап, намаз окуп калганымдын бирден бир себеби дагы ошол мени оорум болду да. Ошо ооруп жатканда көп нерселерди өзүмө ала алдым. Мен жакшы болсом мындай кылам, балдарыма мынтип тарбия берем, динге кирем, динге кызмат кылам, намаз окуйм деген нерселердин баардыгын чекеден аткара баштадым. Ошентип күндөр өтө берди. Кыргызстанда бир айдай жүрдүк. Бир айдай жүрүп, как раз ошол маалда кайра жетишпеген турмуштун артынан Москвага келиш керек болуп калды. Себеби төлөмдөрдү төлөш керек. Минуска кирдик күйөөм экөөбүз. Москвага келдик. Мен представитель болуп Рафаэллага ишке кирдим. Рафаэллага ишке кирип, жанагы ковид оорусу бул душманыңа да каалабайсың да, өзүнө бирдекени калтырып кетет экен. Ковид болуп ооругандан кийин иммунитет түшүп кетет да, иммунитет түшкөндө канга вирус түшкөн дагы менин денеме псориаз деген оору жара чыгып кетти. Псориаз бул неизлечимый кожный заболевание деп коет экен бияктын дерматологдору. Псориаз болуп ооруп, дерматологко барам, мазь жазып берет, ай сайын эле жаңыланып чыга берет. Меники именно могу жерден башталды да, ушул жерден эле кызарып, кытышчак болуп эле, кытышкан сайын жүрөгүм сыгылат. Анан мага жолдошум жана Нижела Микс жөнөттү. Кичинекей майыбыз бар. Нижела Микс, ушуну сыйпап көрсөң кандай болот экен депчи. Нижела Микс Энворк деген компанияда экен деп калат. Анан как раз ошол маалда Мимозже мага жазган да, Энворкко келе электе эле жазган. И мен Мимозжеге жазып ошол майды сурашым керек болуп калды, бирок ошол эле маалда Мимозже супервайзер статусун жабып, 200 канча миң доходту Инстаграмга сторисине койду да. Сторисине койгондо эле мага Мимозженин супервайзер статусу эмне экенин деле түшүнбөйм да. Мага жана 200 канча миң деген сумма көзгө илинди. Анан Мимозже жаза баштадым. Ага чейин Рафаэллада иштеп жүрөм. Валбриске, подружкаларым Валбриске товар коюп жакшы киреше киргизип атып эле. Валбриске окуйм деп Гулира деген наставнигиме окугам 1 ай. 40 миң ага төлөп, 45 миңге ноутбук сатып алып, эми Валбриске товарларымы киргизип, укмуш байып, өзүмчө кыялданып аткан маалда эле денеме жара чыгат. И Мимозженин сунушу, бияктан жолдошум жөнөткөн май именно Энворк компаниясында болуп калып атпайбы? Анан Мимозжеге жазсам албайт. Жанагы 200 канча миң уже жана көрсө супервайзер статусун жапкан экен да, ошондо 200 канча миң, 227 миңби Мимозженики, ошо 200 миң деген сумма эле эме болду. Мен Мимозжеге чала баштадым. Чалсам такыр албайт Мимозже. Мимозже мен муну жазың, аны жазың деп паспорттарды жөнөтө баштадым. Ошентип Мимозжеге келдим. Келип, бир курс лечение алдым, ичип баштадым. Менден эмнени байкадым? Тимин бул на клеточном уровне работает. Тимин бул сиздин кичинекейиңиздеги ооруларды да козгойт дейт. Бирок мага тиминди ичкенде эле, 2 капсуланы ичкенде эле мен басканыма элестеттим да. Себеби на нервы адамдын машинанын мотору эң главный болуп эсептелинет да. Машинанын моторунун майы түгөсө дагы машина уже гыр деп жүрбөй калат. Адамдын эң биринчи органы бул нервный система экен да. Тимин биринчи нервке барат экен. Мен тиминди кечинде ичтим, эртең менен ишке кетип атам. Өзүмчө эле кетип атам да. Жең басып эле, жыргап эле, тегеренип коем жолдо кетип атыпчы. Ушунчалык адамдын нервин восстанавливать этет бул тимин. Жанагы стресс, депрессия дагы адамдарга дагы тиминди сунуштасак ушунчалык жөнөкөй болуп, жанагы мээлери өзүнүн жайына келет экен да. Тиминди иштим, келдим, анан мен осознанно маркетингти түшүнгөн жокмун. Себеби бул жерде 10 видов дохода, мен 4 күн маркетингти түшүнгөн жокмун. 4 күн Мимозженин жанына жалгыз келем, жалгыз кетем, жалгыз келем, эмнеден башташымды билбейм. Анан Мимозжеге айттым, Мимозже, мага көп акча керек. Көп акчага чыгышым керек дегенде эле Мимозже 7150, 7150 кылсаң, сен 200 миң доход, 200 миңден жогору доход алып баштайсың dedi. 7150, 7150 мен жасашым керек дедим дагы. Как раз ошол мен Энворкко келдимби, мартта жумуш
баштадым, менин жолдошум 40 күнгө даватка кетет. Жолдошум даваттан кайтышына мен супервайзер статусун жаап 200 000 доходко чыгып калыш керек болду да. Себеби жолдошум көмбөйт, күйөөм урушат деп биз кабыл алабыз күйөөлөрдүн сөзүн. А на самом деле андай эмес, кыздар. Күйөөлөр сетке барганда бизди мындай үстүрттөн коргойт да, биздин жолдошторубуз үстүрттөн коргоп турат. Ушул карыз болуп калбаса экен, ушул бирөөгө алдынып калбаса экен, ушул бирөөнүн тилине кирип акчаларын салып алып, акырында ошол карыздарынан кыйналып мен төлөп калбасам экен деп бизди мынтип коргойт экен да биздин күйөөлөрүбүз. А биз күйөөлөрүбүз менин колуман келет, мына мен сага бириң эки кылганы жардам бере алам деп, мына мен мынаны доказать эте алам деп акчаны иштеп аткан акчаны көрсөтсөк, күйөөлөрүбүздүн ишеними бизге көбүрөөк болот да. Менин аялымдын колунан келет деп алар бизге ишеним бере баштайт. Ошон үчүн жана кээ бир келиндер бар да, менин да күйөөм убагында ушундай каршы болуп жүргөн. Мен буга чейин Oriflame'де да иштегем. Oriflame'де иштегенде даже офистин алдынан менен учуп, мени алып кетип калган күндөрү болгон. Себеби ал маалда мен жаш элем. Күйөөм менен мындай мамиле кылышты билбесем керек да, договариваться этишти билбесем керек. Азыр уже кызым ишке чыгып атат. Күйөөм экөөбүз бирдекени сүйлөшсөк, пландасак, ортодо эле чечебиз. Давай мынаны кылайлы, аны кылайлы. Күйөөмдүн ишеними азыр мага 100% болбосо дагы 60% күйөөм ишенет. Себеби менин аялым колунан келет. Иштеген жеринде жаман кыздары менен жакшы нерселерди көрөт да. Биз постоянно жолукканда деле жанымдагы эжелерди көрүп эле деп уже ишенип берип, мени кеңирирээк бир жактарга мындай кандай десем, жөнөтө баштады. Кечке чала бербейт, жана мурун 10 мүнөт сайын чала берсе дагы азыр ошо чалуулар дагы жок болду да. Себеби мен уже доказывать этип, жанагы үйгө киреше ал акча алып келсе, мен да бияктан акча алып келип, ал кичине алып келсе, мен көбүрөөк алып келип, уже биздин казынабыз экөөбүздүкү бир болду да, казына чоңойду и менин ишенимине толук кире алдым. Компанияга келип мартта ишти баштадым. Мимоза айткандай эле 7150 ашым керек болду. 18 күндө супервайзер статусун жабып 223 000 доходко чыктым. 18 күндө 223 000 доходду анда компанияда азыр бир аз биздин акчаларыбыз төлбөй, продукциялар убагында келбей кыйынчылык болуп атат го. Анда бирок сразу төлөп берчү. Как раз мен кыздарым менен отурганда 223 000 картама түшкөн. Ошондо мен сүйүнүп, компанияга болгон ишенимим, командама болгон сый урматым ошондо бекемделип, компанияга мен ушундай, кандай десем, ишеними күчтүү болсо, башка адамды жөн эле чакыра алат да. Ошентип анан команда создавать этип баштадым. Айсел эжем келди. Айсел эжем экөөбүздүн да историябыз өзүнчө эле башкача. Айсел эжем экөөбүз дагы манты сатып, ошо эжем экөөбүз баштаганбыз да бул бизнести. Ошентип иш баштап, азыркы учурда командамда мартта супервайзер статусун жаптым. Азыркы учурда командамда 11 супервайзер болуптур. Ушу 9 ай болуп атса командама да. Мамашева Живек, Турдукулова Айсел, Зинагүл Же, Сыргабаева Байше Же, Маматова Марган Же, Кыргызстанда жалап аттан супервайзер статусун жапты. Наргизжен апасы, Азимбаев деп Наргиз жолдошу супервайзер статусун жапкан. Иманкулова Назира эже, Пери, Шакира, Дарика деген кыздар супервайзер статустарын жабышты. Компанияда супервайзер статус 200 000 доход, 200 000ден жогору доход алган адамдар. Ошондо 10 кишиден көбүрөөгү менде уже 200 000ден жогору доход табат. Командамда директор статусунда Маматова Наргиз эже. Буга чейин 2 жолу сабакка чыгып, сиздерге мечты, цели боюнча сабак берди. Кечегиде дагы на русском языке сабак өтүп берди да. Ошо Наргизже азыр командада биринчи директорум. Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Адам кандай болсо командасына да ошондой адамдар келет деп коет го. Ийгилик бул мамилелерден турат. Бул компанияда эки эле нерсе бар: ден соолук жана акча. Ден соолугуңуздарды бүтөп атып эле, ден соолугуңуздарды бутка тургузуп атып эле чөнтөгүңөрдү дагы кеңейтсеңиздер болот. Себеби мен бул компанияга келгенде, чынын айтайын, минус менен келгем.
Кыргызстандан келгенде билесиздер, Кыргызстанда кандай болуп келесиздер? Ипотекабыз биз Жалал Абадтагы новостройкадан үй алган болчук. Ипотекабыздын 4 айы төлөнө элек болчу. Айына 64 миңден төлөйбүз. Буюрса, азыр уже төлөп бүтүп калдык. Буга кошумча эле биз кечегиде октябрь айында еще Бишкектен трехкомнатный үй алган насип кылды да. Бул да болсо мен күйөөмүн тапкан акысына кошумча доход берип атып, биз азыр ушунчалык сонун жашоого, мындай сонун агым менен уже жашообузду оңдоп кетип атабыз да. Автобонустар буюрса, сонун директордун доходу азыр айына 500 миңден жогору, стабильно. Бул команданын стабильности өтө важный. Статустун аркасынан чуркабашыбыз керек эч качан статустун аркасынан чуркабаңыздар, стабильностьтун аркасынан чуркаңыздар. Себеби менин командам ай сайын директор статусунун балын берет. Директор статусунун балында айына сиздер 128 миң, 372 миң болбоду дегенде 270 миңден стабильно доход чыгып турат. Ошон үчүн алып келген командага алып келген адамдарга үмүт берип чакырып атасыздарбы? Үмүт берип чакыргандан кийин жалкоолукту бир аз эле токтотобуз дагы ошо үмүт берген адамдарды кичине доходко чыгарып, акчанын жытын жыттатканы мындай жардам берип койсоңуздар, жанагы адамдар сиздин аркаңыздан ыраазы болуп эле сүйүнүп ишиңиздер улана берет экен да. Командамда бир директор, 7 супервайзерим азыр активный деп атышат доход. 28 эдвайзер бар экен, эдвайзер чыгыптыр, санап чыкты. Эдвайзер бул 50 миңден 90 миңге чейин доход алган адам эдвайзер статусунда. 36 стартер 30 миңден 50 миңге чейин. Бүгүн 2 стартерим келди, бирөөнө 38 миң чыгыптыр, бирөөнө 36 миң 700 чыгыптыр. Стартердин айлыгы деле азыр биздин кээ бир кежелерибиз бар. Кече мен бир кудагыйымдыкына бардым, кечеки новогодний выходнойлордо баласы больницага жатып чыккан болчу. Зияратка бардырасам 41 миң айлыкка иштейт экен да. Деловой центрде дейт, жана гостиницаларды жүйт окшойт, таза ишим сон деп мактанат. Канчалык аласы жетесем 6-1 иштейм, 41 миң дейт да. Бизде 40 миң, 50 миңди 2-3 күндө эле таап койсо болот. Эгер жакшы максаты сени менен окшош адамды таап эле, бир адамды сен миллион алганы даярсыңбы? Сен миллион алган даярсыңбы деп эле 2 адамды эшиткелип эле упорно иштеп баштасаңар, эдвайзер, стартер статустарын 2-3 күндө жаап койсо болот. Эгер по плану иштесеңиздер, 47 энворкер чыгыптыр. Энворкер бул 20 миңден 40 миңге чейин доход алган адам. Ийгиликтерим менен бөлүшүп кеттим. Дагы мен айтсам, директор статусын жапкан дагы насип кылды. Менеджер статусын июнда жаптым, директор статусын июлда жаптым. Директор статусын жапканда Наргиз эже менеджер болгон, Пери менеджер болгонда командабыздан 3-4 супервайзерлер чыгып баштаган. Ондо директорду жапканда 623 миң рубль чыкты. Мен директорду жаап эле Кыргызстанга кеткем. Кыргызстанга кеткенде 623 миң рубльыңар 810 миң сом болот. Кыргызстанга бардым жайындасы, как раз балдарды мектепке өзүм даярдап киргизгим келди да, ушунча чоң акчаларга жетип атам, балдарымды өзүм мектепке кийим кылып берсем деп атайын бардым. Жалал Абадка дагы учкан жокмун. Бишкекке учтум дагы, мен Жалал Абадта турабызбы? Кайненем балдарымы таксиден салып жиберди. Балдарымы тосуп алдым Бишкектен, дальше командабыз менен Ысык көлгө бардык, эс алып балдарым менен сонун отдых кылдык. Анан Бишкекте ГУМ торговый центр бар экен, өтө эле Бишкекте кыйын таза кийимдерди сатат деп айтышты. ГУМга барып балдарымын өзүнүн айткандай кийимдерин алып бердим. Бул менин да бирден бир максатым болчу, себеби мен балдарыма буга чейин экономить этип эле жүрчүм да, например, 3 миңдик машинаны карамаса деле мен 3 миңдик машина алып бере алган эмесмин убагында. Кечегиде ГУМда бир баламын эле Нурислам чоңума покупка кылып атканда эле мектепке 2-3 лира сразу кылдык, спортивкасын алдык, костюм шымын алып атып эле 27 миң сом болду да. Еще ошол жерде бир баламын эле акчасын төлөп атсам 27 миң. Кызым айтып атпайбы? Мам, у тебя столько денег деп, потому что буга чейин менин балдарым Москвада чоңойгон. Анан кызым 5-классты бүтүп атканда уже тарбиясы
Мен кечке иштеймин, 12 саат иштеймин. Атасы кечке базарда иште. Балдарга тарбия бере албай калдык. Себеби түнү барабыз, эрте кетебиз. Сиңдилерим карайт. 3 баланы тең Москвада төрөгөм. Төрөп, иштеп, декретке чыгып, төрөп, иштеп эле ушинтип күйөөмө жардам берип келгем да ушуга чейин. Мейли чоң энеси менен болушун деп, кичине болсо да тарбиясын оңойлу деп биз балдарды Кыргызстанга алып барганбыз. Балдарыбыз 2 жылдан ашып калды. Азыр Кыргызстанда чоң энеси менен жашашат. Кызым жашына болуп калды, балдарым медреседе, намазга барышат. Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Үй бүлөбүз жакшы. Кудайга шүгүр. Ошо директорду жапканымда ошондой болду. Ысык көлгө барып эс алдык. Максат жазам мен, жыл сайын максат жазам. Кечегиде дагы максат боюнча кайсыл күнү? 1-январь күнү сабак өттүмбү? Группада сабак өткөндө бардык мактарымды жазганымды көрсөттүм сиздерге. Себеби максат жазганымда былтыр мен максат жазганда Энворкко бара эле келем да. Энворкко бара эле келем, бирок мен жанагы максатымын 70% аткарылыптыр дедим го. Максатымды көрүп алып күлөм да. Кожаный плащ алышым керек, туфли алышым керек деп жаза бердим да. Себеби менин деңгээлим, менин ой жүгүртүм ошого чейин жеткен да. Бир күлөм да, азыр ал нерселер мен үчүн мындай болуп калды да. Барам дагы алып алам, туфли кийгим келсе алып алам, ак туфли кийгим келсе барып агынан алам да. Ошон үчүн максат жаза бериш керек экен. Еще 310 максат жазган экем 2022 жылга. Бирок Энворкко келе элекмин. Максат кагаз бетине түшүш керек дейт го. Бул жерде эмнени мен байкадым? Себеби мартта менин доходум декабрда 80 000 деп жазыпмын, январда 120 000 деп жазыпмын. Ооба 80 000ди мен Рафаэлла торговый центрден алып аттым иштеп. 2 ай иштедим ал жерде. Январда дагы ал жерде иштеп аттым. Рафаэллада мен 2,5 ай иштедим. 100гө жетпеди, 80, 90, 87 еще топливная карта менин жанагы правамда бар да, водительский удостоверение болгон үчүн мага 10 000 рубльдик топливный карта да берет. Ал топливный картаны мен күйөөмө берет элем, ал бензин куят эле. Ошентип атып мен 100 000ге жетчүм да Рафаэллада. Ошентип максат жазып атып эле эме кылдым. Мартта 200 000, июньда 280 000, июльда 400 000 максаттарды жазган экен. Бирок мен Энворкко келе элек болчумун кыздар. Бирок ошол маалда Самара Кеңешованын VIP сабактарына катышканмын. Азыр коучтар көп, квантовый психологдор көп. Изаткан Жусупова деп азыр квантовый психолог чыгып атат да. Изаткан Жусупованын сабактарын дагы силерге сунуштайм, аябай сонун. Себеби биз өзүбүзгө канчалык билим алсак, биз ошончалык өзүбүздү жакшы жолго башкара алабыз. И бизнес бул мамилелерден туруп атпайбы? Адам адамга келет да. Биздин бизнес ушундай, адам адамга келет, сага келет, компанияга келбейт да, туурабы? Адам адамга келет. И бизнес мамилелерден турат. И кандай мамилелерден турат? Таза мамилелерден турат да, кыздар. Таза мамиле деген бул, таза мамиленин арасында көп нерсе бар. Бул жерде чынчылдык, алдабоо, бирөөнүн акысына кирбөө. Биздин маркетинг ушундай шедрый. Энворктун маркетингинде эч жерде маркетинг жок. Даже зарплатага иштесек дагы бизге Энворктой кылып акча бербейт. Ошон үчүн болгону келген адамдарга эле туура план түзүп, туура маркетингди разбор кылып, давай сенин планың кандай? Канча акчага жетишиң керек? Эмнең жок? Машинаң жок, үйүң жок, үйүң жет, үйүңө акча чыгарыш үчүн, сен машина алыш үчүн мына статуска чыгышың керек. Азыр машина алыш үчүн менеджер статусуна чыксак эле уже достаточно, потому что азыр 2023 жылдан баштап Энворктун внутренний 20%-ын дагы албай калды кыздар. Внутренний 20%-ын албай калганда биз менеджер статусуна чыкканда эле каалаган машинабызды ала алабыз. Ошо результаттар боюнча эмнени айтып кетейин. Продукция бул тимин бул бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан өзүнүн үммөттөрүнө калган сүннөт. Сүннөт бизге мына парыз деп жолук салынып жүрүп атпайбызбы? Ар бир аял киши жолук салыныш керек. Сүннөттү жайылтсак биз акыретке иштейбиз. Акыретке эки жакты бирдей алып кеткиле деп атпайбы? Исламда да эки жакты бирдей алып кеткиле деп атат. Сүннөттү биз канчалык жайылтсак, ошончалык сооп иштейбиз. Сооп иштеген сайын биздин акыреттеги сурактарыбыз,
жеңил өтөт. Тимин кандай кылып атат? Тимин бул на клеточном уровне работает деп атат. Тимин бул пайгамбарыбыздын заманында да 4 кыл мурун пайгамбарыбыздын заманында бизге окшогон аптека, бизге окшогон капельница, антибиотик болгон эмес кыздар. Болгону кара зире менен дарыланышкан. Кара зире ошондун өлүмдөн башка ар бир дартка шифа, 99 дартка шифа деп атат. Болгону ыклас менен, ниет менен тиминди ичип баштасак, сөзсүз биз шифа табабыз. Тимин эки учурда адамдын ден соолугуна пайда алып келбейт дейт. Эки учурда адамдын ден соолугуна жардам бере албай калат дейт. Биринчиси бул ниеттин түзүгүндө түз болбосо, ниет кылбай ичсеңер. Экинчиси шек саноодо. Шек саноо бул болобу, болбойбу, жанагы интип алышат го. Гарантия барбы? Чындап эле анан бесплодияга ичкендечи, мага өткөндө бесплодия семейный келди. Күйөөсү намаздагы эле бала экен, бирок мага жана суроо берди да. Эгер результат болбой калса, акчамды кайтарып бересизби деди да. 16.000 рубльга продукция берди. Анан мен эмне деп жооп беришим керек эле? Бардык нерсе Аллахтан дедим. Эми ниет кылып, деп ичип, шек санабай ичсеңиз, эми бардык нерсе сизден калды да деп жанагы эркегине ошентип жооп бердим да. Өзүм да аябай кызыкпай болуп кеттим. Эми бардык нерсе сен дедим, тими менен нижаламиксти ичип, ниет кылып, шек санабай, бисмилля деп ичсеңиз Кудайым берет, берүүчү дагы бул Кудай ушинтип жооп бердим да. Ушундай 5 кол тең эмес, ар түрдүү суроолор келет, акчамды кайтарып бересиңби дегендер. Вот ошол учурларда результат, жыйынтык жакшы болбой калат. Биздин үй бүлөдөн кандай результаттар болду? Мен иммунитетим түшүп, өзүм ушинтип келип атам, Кичинекей балам 11ге чыгып атат. 11 жылдан бери боюмда болбойт. Меники эрозиядан эндометриозго өтүп, эндометриоздон кийинки уже раковый клеткалардын ачылышы деп айтканда, мен ошону укканда эле шоковый состоянияда ипардын күлчечек, айчечек дегендери бар экен. Ошолорду канча колдонуп жүрдүм. Себеби без операция өзүм жабылсам маткамды алдыргым келбеди да. Анан мен тиминди 9 ай ичип атамбы, 9 ай дегенде менин эндометриозум түштү. Номер группада ким бар? Мен бриллиантка жөнөттүмбү, жөнөтпөдүмбү видеосун? Менин эндометриозум түшкөн видеону көргөндөр барбы? 9 ай дегенде тазаландым да. Кудайым мага шифа берди. Мен бардыгын иче бердим. Нижаламикс, озон, тимин жидкийди дагы. Күнүнө 4-5 мал ичебиз, офисте. Ошол видеону көрсөңүздөр дагы болот. Анда квартирада да биз өзүбүз жашайбыз. Күйөөм кирди чыктыга кеткен болчу. Мен күйөөм дагы жана тамаша көй да. Бизден мурун бул жерде кемпирлер жашайт экен. Ошо кемпирлер келет да, түн уктап атканыңда деп мени коркута берет. Себеби мен коркокмун да. Анан кийин үйдө өзүм түнкү саат 2 туалетке баргым келди. Барсам, шырык деп эле маткадан бирдеке түштү да, сезилди, чоң нерсе түштү. Анан өзүм коркуп аткам. Жана сүрөлү Аятал Курсун 3 сааттыгы бар го, ошону коюп жаткам, уктап калайын деп. Анан туалетке барсам эле ошол түштү. Анан карасам, уже унитазга кирип кетти да, мынанча нерсе кирип кетти, бирок коркуп атам, бирок алышым керек ушуну дейм да. Түнкү саат 2'de анан кийин алдым жанагын. Алып эле биринчи видеом Мимоза эжеге тартып жөнөттүм. Мимоза эжемден карасаңыз, мен 11 жылдан бери боюмда болуп десе, ушул нерселер бар экен да менин ичимде. Аллахым сизден разы болсун деп Мимоза эжеге ошол күнү аябай ыраазычылык айттым. Эртең менен туруп алып дагы ыраазычылык жаздым, билдирдим. Жанагыны кармап алып тыттым. Тытсам ичинде жанагы койдун ичегеси болот го, чарым. Чарым шарик. Тимин адамдын денесиндеги ашыкча нерсени отталкивать этет деген туура экен да. Биз төрөлгөндө кантип төрөлөбүз? Күнөөсүз, таза, сонун төрөлөбүз го. Ошол акыбалыңа алып келип коет дейт да. Эгер сен ниет менен чек санабай ичсең, мен сени төрөлгөндөй күнөөсүз кылып коем дейт. Анан амал деп коет, ыстутма деп коет, дуана кылат деп коет го. Жанагы ошонго окшогон нерселерди да тимин тазалайт экен да, кыздар. Ошонго дагы ошончалык, как раз ошондо продукциялар келбей, карасам мондай болуп атты эле. Менин да командаман
2-3 кызым кетип, тем более супервайзерлер менен кичине жанагындай түшүнбөстүк болуп, 2 кызым менен түшүнбөстүк болуп, командада ушундай учурда кыжаалат болчумун. Ошол нерсе денемден чыкты. И мен продукцияга дагы да болсо ишендим дагы, анан мимозжеге бардым. Мимозже дагы карачы деп эртеси ушинтип бир айым айтты да, мына бул тимен мынандай болот. Дагы сен сомнение кылып баштадың беле, мына сенден результат көрсөтүп койдум деди да. Ошо менден результат ошол болду. Апамдын жүрөгү ооруйт эле. Ар 3 күн, 3 ай сайын биз апамы ошко барып, лечение кылдыртып келет элек, мына лейкопластырлерди жабыштырып укол саят эле. Ошо 3 уколду алат эле. 3 ай жакшы жүрөт эле. Кайра 3 айдан кийин барып апама лечение кылчубуз. Апамдын сөөктөрү дагы ичкирип кеткен, себеби жүрөгү ооруган сөөктөрдө ичкирет, жүрөгү ооругандар аны билсе керек. Апам жакшы болуп калды, азыр укол албайт, ичпейт. Мен буга чейин автозаправкада иштегем. Бензин вредный го. Менин кичинекей балам рожден витилиго менен төрөлгөн. Себеби заправкада иштеп төрөгөнгө жанагы бензиндин вредности балага өтүп кеткен да. Баламдыкы могу жерге чейин барып калды эле, ага болуп. Витилигоны билесиздер, кожный заболевание тоже неизлечимый дейт, бирок биздин тимен менен излечимый экен кыздар. Баламдын витилигосундагы сүрөттөрүн жөнөткөм группага, азыр кадимкидей күрөңгүп сонун болуп калды. Себеби балам ушунчалык жана дене менен эптин ортосунда курт болот да, витилигодачы. Менин кылбаганым калган эмес, азыр 11ге чыгып калды. Кыжырынат эле, тиштеп алат эле, жөн эле отурсаң жанагы курт эме болот окшойт да, кыжырына тийгенде келет эле да бир жерин үзүп алат эле, анан ыйлаганда токтобой калат эле, ушинтип гажир болчу да. Азыр балам Кудайга шүгүр спокойный. Эми жанагыларды айтпай эле коеюн. Геморрой, анан кийин дагы бир жери бирдеке болуп кетиптир, көзүндө катаракта бар экен, кулагы укпай калыптыр, гайморит деген нерселер толтура результаттар. И биздин командадан еще бесплодиядан результаттар өтө көп. И жакында буюрса вот-вот деп атабыз, Айжаркын төрөйт, биринчи командабыздагы биринчи балабыз төрөлөт, 12 жыл дегенде боюнда болуп, жыл сайын лечение кылат элем дейт. Именно ушул тимен менен боюнда болду. Кудайым буюрса, Айжаркынга дагы наристени жытын-жыттоо буюрса буйруп турат да. Результаттар ушулар менде. Үй бүлөмдө болгон результат эң эле глобальный результаттарды айттым, эң серьезный ооруларды айттым. Себеби жүрөк оорусу, өзүмдүкү, эрозиядан эндометриозго өткөн, и баламдыкы витилиго. Ушундай результаттар болду. Баарыбыз эле азыр тименди ичебиз. Тименди калтырбай ичебиз. Күйөөм постоянно тимен гана калбай калыптыр, тименин жаңысы каерде, ачып иче берейинби деп сурап ичип калган. Себеби күйөөмдүн белинде грыжасы бар эле. Ошо суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. 9 мүнөт өтүп калыптыр. Суроолоруңуздар болсо бериңиздер, жооп берейин. Сонун результаттар кантип иштиңиз эле Нурсултан суроо узатты. Мен барганда, мен Энворкко барганда Мимозже мага тимин берген. Тимин капсула, Озон капсула, Нижелла микс капсула, Нижелла жидкий и кофе берген. Ушу 5 продукцияны 6000 канча калганбыз. Себеби биз барганда 7000 канча эле, курс доллара 95тен мен барганда. Анан мен ошол күнү эле баштагам ичип. Тиминди 2 мал ичесин, Озонду кечкисин после еды перед сном ичесин деген. После еды перед сном до сих пор ичем, себеби мен эртең менен Озонду ичсем, иммунитетим, менин ден соолугум дагы деле көтөрө албайт. Озонду ичсем мен уктап калам. Ошон үчүн мен Озонду кечкисин ичем. И Нижелла миксти эртең менен саат 14до иччүм. Тиминди 6да ичсем, 7де ичсем багымдатка турганда, 2-3 сааттан кийин Нижелла микс капсуланы иччүм. Нижелла микс жидкийди денеме сыйпадым, жана псориаз менен келип атпаймынбы? Бир жумада результат болгон деп. Денеме булчылдатып эле сыйпап баштадым. И кофени ичип баштадык. Кремали кофе берген Мимозже. Анан бизде жанагындай го азыр. Мен айтам да, Озонду биринчи ичесиңер, анан Нижелланы ичесиңер дейбиз го. Менде ошондо Мимозже мага 5 продукцияны бергенде мен 5-ünү сразу баштаган экен да. Себеби менде противопоказания жок да. 5-ünү бердиби?
бешөө менен эле ичип баштаган экен. Грыжага кантип ичебиз? Грыжага обязательно озон ичилиш керек. Кан тазалап, кан суюлат. Тименди сөзсүз ичебиз. И ошо грыжаңыз кайсыл жерде массаж кылыш керек. Мен күйөөмдүн белинде грыжасы бар эле. Жанагынтип жакшына жүргөндө эле бели кармап калат дагы. Ушинтип эңкейген бойдон турбай калчу да, диклофенация деле. Обязательно диклофенация кылганда анан кийин эле да. Азыр ошол нерсе жок. Анан жолдошумда геморрой да бар эле. Геморроюм да жок болду деп азыр укмуш. Жолдошумдун чачы дагы түшүп калган болчу, чачы чыгып калды. Эми результаттарды айта берсем, мен бул тименди мактап түгөтө албайбыз да. Мен результаттарды именно семьяма 3 результат айттым. Бул результаттар аябай мындай, кандай десем, неизлечимый результаттар айттым да мен сиздерге. Артрит, артроз, эми еще кайненемдики бронхит бар эле, хронический бронхит. Кайненем дагы ай сайын жатат эле лечение. Вот ошолор азыр жок болду биздечи. Кайненем азыр нежаламиксти кыйын билет. Жана нежаламикс 3 калды, 4 калды салып бересиңби? Не кылайын, Ханзаттан барып алып келип алайынбы дейт. Жалал абад Роза жеңде, Ханзат жеңде атын билип алышкан. Барсам алып алайынбы деп ушинтип сурап калышат да. Себеби сураганы ден соолугуна пайда алып келип атат да. Дары ичпей, тименди ичип атышат, сонун жүрүшөт, намазды жакшына окуп атышат, мурун стулга отуруп окушат эле, азыр уже саждага өздөрү барышат да. Ушундай результаттар биздин үй-бүлөдө. Грыжага деле ошол эле комплекс болгону, нежаламикс жидкий менен жидкийди очередь массаж кылсаңыздар эффект жакшыраак болот. Результаттар ушул. Команда аябай сонун, офисте иштегендер билет биздин командаларыбыз кандай экенин. Кудайга шүгүр, Аллахыма сурап алгам бул командамды. Доходум стабильный, Аллахыма шүгүр, ушул компания аркылуу сонун доходдорду берип, мага ырыскымды көбөйтүп атат. Спонсорума рахмат да, мага ишеним берип ушул компанияга чакырып, ушул Райхан ушул жерде иштеп келе деп турганы үчүн Аллахыма Мимозжеге өмүрүнө барака берсин дейм. Командама ыраазычылык айтам. Командама келген ар бир инсанга, ар бир партнерума ыраазымын. Себеби бизнес мамиледен турат. Кыздар, балдар, мамилеңерди оңдосоңуздар, кичипейилдик жакшы сөз деле жыланды ийинден чыгарат дейт го. Ошондой эле нерсе. Биз текеберчилик менен эч жака барбайбыз. Текеберчилик менен өзүбүзгө душман ашырабыз, күнөөлөрүбүздү көбөйтөбүз да. Ошон үчүн жөнөкөйлүк эң жакшы нерсе да. Жөнөкөйлүктү Кудайым дагы сүйөт. Жөнөкөй адам болуп беришибиз керек. Кичинесине чоңуна жөнөкөйлүктү үйрөнө берели. И жакшылыкты жаныбыздагы адамдарга көбүрөөк каалайлы. Биз жаныбыздагы адам жакшыраак көбүрөөк кааласак, Кудайым бизге эсепсиз берет. Бул мындай эме да, сөзсүз да. Жазып алгандарым бардыгын эле Роди айттым, 1 саатка деп план жазгам. Келип алып даярдандым. Менин сабагым эгер сиздерге какой-то бир пайда алып келип, ушул компанияга кичине болсо да ишенимиңиздерди күчөткөн болсо, мен Аллахыма ушунчалык ыраазычылык келтирип шүгүрлөрдү айтам. Менин сөздөрүм кимге бир түрткү боло алса, баарыңыздарга ыраазымын. Ушу менин эфириме киргендер үчүн, кирбегендерге дагы ыраазымын. Эфир сиздерге жакты деп ойлойм. Ушундай эфирди көп чыгарып турайлыбы? Талаптарыңыздарга карап, группаларга жазыңыздар отзывдарды. Талаптарыңызды кайсыл темадан аксап атасыздар, ошолорду жазыңыздар. Энворк менен максаттарыңыздар батыраак орундалат. Кандай десем, айлыктан айлыкка деген жашоодон болду, уже чыгайлы, сурулайлы, мындай чечим чыгарыңыздар. Адамдын эң чечим чыгаруусу өзү менен өзү сүйлөшкөндө. Өзүңүз менен өзүңүз отуруңуз, бир стакан сууну коюңуз, кагаз, ручканы, сүйлөшүңүз. Болду дейм, качанга чейин айлыкка иштейбиз. Мына ичиңиздеги адам менен сүйлөшүңүз. Решение чыгарыңыз, дагы планды спонсор менен коюңуз, максатка карай жолго чыгыңыз да. Жолго чыкканда кандай темптесиз кыймылдайсыз, ошого карата результат боло берет.
Ошон үчүн айтат да, ой, аракет, жыйынтык, жакшы жашоо. Биринчи ойлонобуз, максат коебуз, аракет кылабыз, жыйынтыгына карата анан жашообуз жакшы жакка бурулат. Эгер жарым жолдо таштап койсок, анда өзүңүздөр билесиздер, эмне болот. Кудайымдан сураңыздар, көбүрөөк сураңыздар. Кудайдын, Аллахтын казынасы ченемсиз. Биз Кудайдан сурашыбыз керек. Офиске дагы кетип калганда бүгүн адамым келбейт дебеңиздер. Кудайдан көбүрөөк сураңыздар. Кудайым, мен сурап атам, док кылып сураңыздар. Ызаланып сураңыздар. Мен кылып атпаймынбы, эмнеге мага бербейсиң? Мен намазды деле окуп атам го. Кудайым, мага жолумду көрсөтчү. Жолумду аччы. Эмнеге ачпай атасың? Сен жакшы көрөм. Пандаңмын го, мен билем сен мен жакшы көрөсүң деп, ушинтип Кудайдан дагы док кылып сурашыңыздар керек экен да. Сен мага беришиң үчүн мен эмне кылышым керек? Бирөөнү себепкер кыл, ошол жолду мага көрсөтсүн десеңиздер. Кудайым ушундай бир адамды себеп кылат, дагы сиздин жолуңузду ачат, ырыскыңызды көбөйтөт. Болгону Кудайга ишениңиз. Өзүңүзгө анан Кудайга болгон ишеним күчтүү болсо, сөзсүз ийгиликтерди тез багындырып аласыздар. Ошо жана бир сабак окуп анан кийин мен бизде күндө таалим дагы болот да. Жүрөгүңө киргизип алба деп күйөөм көп урушат, анан таалим болгондо айтат да. Сен Кудайдан док кылып сура дей берет да, ошонысын жакшы көрөм. Кудайым, мен эмнени туура кылбай атам? Мен сен сүйгөн пандаңмын го, айт, мен эмнени кылбай атам? Сен мага беришиң керек деп сура дей берет да. Ошого док кылып сураңыздар. Намазыңыздарды тургузуңуздар, зикирлерди чалыңыздар. Кудайым берет. Кудайдын казынасы чоң. Болгону гыйбаттан алыс болойлу. Бирөөнү ушактабайлы, гыйбатка энергиябыз калат. Ошонун ордуна зикир чалайлы кыздар. Компанияга келе берет, командаңыздар өзүнөн өзү чоңое берет. Командаңызга келе турган адамдардын көбөйө берет. Мен Райхандын командасында болсом, мен ушундай спонсорум болсо деп ушинте беришет. Ошол инсанга өзүңүздөр татыктуу болгондо гана болот да, ал үчүн. Ошон үчүн ишеним өзүңүздөргө, анан Аллахка болгон ишеним күчөтүшүңүздөр керек. Барыңыздарга рахмат чоң. Бүгүнкү сабак ийгиликтүү, таасирдүү болду деп эле билем. Сабактын башталышында тоскоолдуктар менен башталды. Сонун жаңылыктар менен десеңизчи. Сонун жаңылыктар менен. Айфонду дагы деле үйрөнө элек экен. Мен азыр үйрөнүшүм керек. Эртең үйрөтүм анан киришти. Хорошо. Сонун жаңылыктар менен башталдык. Биздин лидерский обучение дагы деле бүтө элек. Райканга терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн аябай сонун кылып сабактарды өтүп берди. Мен бир кулагым бул жакта, бир кулагым тиякта болду. Аябай жаңылыктар, сонун, вообще супер жаңылыктар бар. Бүгүн эртең лидерский планерка болот. Анан кийин мен өзүмдүн командамдагы лидерлер менен анан жолугушуу кылам. Бүгүнкү кичине жаңылыктардан группада бөлүшөм. Райканга терең ыраазычылык билдиребиз. Алтындай болгон убактыңарды кетирип, 1 саат биз менен болгонуңарга. Бүгүн өзүчө бүгүн 60-тан аштык, 65 или 66 болдук, по-моему. Бүгүн бир аз көбөйттүбүз. Ооба, бүгүн көбөйдүк. Алла ыраазы болсун. Аз да болсо, бир аз да болсо ушул лидерлер менен бирге кечинде уктарыңарда кыялдантып, жок дегенде кыял менен уктатып аткан болсок да, кичине бир билим бере алып аткан болсок, биз максатыбызга жеткен болобуз, жакындап аткан болобуз, лидерлер. Эртеңки эфир Кудай буйрса Айнура эжеден болот. Бул неделя вторник менен субботаны на русском языке дегенбиз. Эртеге орус тилинде болот. Орус тилдүү партнерлоруңар болсо чакырсаңар болот. Андан кийинки эфирлер эмне менен күндө кабарын айтып турабыз. Кыргызча болот, анан орусчасын, я думаю, лидерлер менен сүйлөшүп, пландап, анан кийин силерге таштайбыз. Онлайн иште кандай болот экен, онлайн сабак берип баштасак кандай болот экен деп баштадык эле. Кудайга шүгүр, сонун. Шүгүр. Жагып атат. Мы очень рады. Райкан, чоң рахмат сага. Эртеңки сабак Айнура эженин атынан болот. Айнура эже өтүп берет эртең сабакты. Кудайбердиева Айнура компанияда директор, мен биринчи партнерлорумдун бири. Вообще сетте иштеген эмес. Эмне үчүн сеттегенди мен сүйлөп берем, бар жок деле мен сүйлөп берем деп эле баардык темалардан сүйлөйм дейт. Вообще сонун элестетсеңер, вообще сетте иштебеген адамдарды
Нурсултан ана кече кандай сонун сүйлөп берди. Вообще сеттеш деген эмес. Ким Махфуза директорубуз да тоже вообще сеттеш деген эмес. Кудай буйрса силер дагы чоң команданын руководительдери болуп, огромный чоң командаларды жетектеп, чоң статустарга чыгып, өтө көптөгөн адамдарга жардамдашып каласыңар деген ойдо биз ушундай билимдерди берип атабыз. Алган билимдериңер сиңимдүү болсун. Бүгүнкү эфир запись болду.